Саламатсыңарбы, балдар? Алан, саламатсыңбы? Деңиз келди бизге. Карина хон келди. Жамил, саламатсыңбы? Баарыңар угулуп атабы? Угулуп атат, көрүнүп атам, угулуп атат. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Адам. Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Темабыз бир өңчөй деп аталат, балдар. Үйгө тапшырма боюнча мен силерге өткөн сабакта Я класстан тесттик тапшырмаларды бергем. Азаматсыңар, көбүңөр жакшы жооп бергенсиңер. Мен бааларыңарды коюп койдум. Бирок ошентсе дагы 9Бдан Нурсултан кире элек, Атаманова Арина кире элек, Абаз кире элек, Алибек, Актан, Алия, Леонид, Баэль, София, Амирхан, Акылай, Адинай, Диара кире элек. Кирдиңби, Нурсултан? Азаматсың, мен азыр кайра текшерип коем. Анан бааңарды коем дагы электронный немеге киргизем. Айнуска, саламатсыңбы? 9Бдан, балдар. Кирдиң, жакшы. Самира кире элек, Хантемир кире элек, Айым, Азима, Полина, Эдельвейс, Аиша деген кеткен, балдар бул. Лана, Билал, Манап. Кирип бүгүн аткарып койгула, Алия, саламатсыңбы? Бүгүн аткарып койгула. Андан тышкары Мырзасейит, Полина Освобождена, рахмат. Сулайман кире элек 9Адан, Татты Бүбү, Альназар, Алиман, Алтынай, Адил, Алеся, Үмүт, Айтемир, Казыбек, Айсен, Алмаз. Бүгүн мен кайра тапшырмаларды берем. Кирип, Я класстан аткарып койсоңор болот, Алтынай киргенсиң. Хорошо, мен баарын бүгүн дагы тактап коем. Андан тышкары мен силерге дагы тапшырма бергем. Почтама жазып койсоңор болот. Что повторить, Адинай? Да, скидывайте на почту, можно, да. Сегодня мне на почту, например, Бегаим отправила. Я ей поставила пятерку. Да, обязательно я дам почту. Хорошо. Так, бул эми кыргыз тилинен сенин бааңарды коюп койдум, электронный эмеге. Мырзасейит, сен берип кой, макулбу? Жакшы. Анда эмесе бүгүнкү темабыз бир өңчөй балдар. Макул, жөнөтүп коем почтамда. Бир өңчөй деген теманы өтөбүз. Өткөндө биз силер менен баш мүчө жана айкындоочу мүчөлөрдү кайталаганбыз. Синтаксис талдоо жүргүзгөнбүз. Мен силерге тапшырма бергем, ошону дагы аткарып бышыктап койгула. Кеттик анда эмесе. Сабагыбыздын максаты силер бир өңчөй жөнүндө маалымат алгансыңар. Бир эле баяндоочу менен байланышып, бирдей суроого жооп берген ээлер бир өңчөй деп аталарын бүгүн дагы тактайбыз. Тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар, кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Жана тарбиялык максатыбыз албетте улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого, кыргыз тилин сүйүүгө, алган билимиңерди турмушта пайдалана билүүгө тарбияланасыңар, балдар. Демек, тартиптүү балдардан болот экенбиз. Запомните, ребята, в словах кыргызского языка корень четко определяется, и каждая последующая морфема сохраняет свое словоизменительное и словообразовательное значение. Например, одно только слово, я взяла бир, один, да, вот сколько значений, смотрите. Бирден по одному, бирдик объединяйся, бириктирип объединив. Көрдүңөр, бир деген сөздүн канча мааниси болот экен, Бол, быть, бол в определенном будущем времени, болду в определенном прошедшем времени, болмок в будущее время, болсо
условном наклонении в значении будущего времени болгула, будьте или завершите. Кел, приходить, келет, келер, келген, келчү, келиптир, келмек, келсе. Бул силерге эсиңерге сааттап калчу дагы бир эскертүү, балдар, унутпагыла ушул эрежени. Эми андан ары кетсек, бир өңчөй деген эмне? Бир эле баяндоочу менен байланышат экен. Бир эле баяндоочу болот сүйлөмдө. Бирдей суроого жооп берген ээлер бир өңчөй деп аталат. Подлежащие, связанные с одним и тем же сказуемым и отвечающие на один и тот же вопрос, ребята, называют однородными подлежащими. Например, сусамырда, койда, уйда, эчки да, жылкы да абдан жакшы семирет. Эмне кылат? Койда, уйда, жылкыда, эчкида семирет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми карагачы канча сүйлөмдүн ээси бар. Ошондо бир өңчөй 1, 2, 3, 4 ээси болуп калыптыр, э? Мына ушундай сүйлөмдөрдү кезиккен 2 же 3 ээлди биз бир өңчөй деп айтат экенбиз. Бир суроого жооп берген. На сусамыре хорошо откармливает и овца, и корова, и коза, и лошадь. Суроо барбы, балдар, тема боюнча? Түшүнүктүү го деп ойлойм, э? Эми китебиңерди ачсаңар, балдар, дептер китебиңерди даярдап койгула дегенби, ар бир сабакта 21 көнүгү бар. Бул жерге сөз айкаштары гана берилиптир, бүтүрүлгөн эмес. Биз ошого ээлерди улайт экенбиз. Мектепке келишти. Кимдер келишти, балдар? Балдар дагы кимдер десек болот, Жамил? Балдар жана кыздар десек болот. Туура, балдар, окуучулар. Кана анда эмесе, же болбосо Садык, Алёша, Наташа жана Гүлзар мектепке келишти десек болот, э? Китеп окуп жатышат. Кимдер окуп жатышат, балдар? Бир өңчөй ээлерди табабыз. Кана адамдар окуйт дагы. Бирок кимдер окуйт, балдар? Балдар окуйт, туура, Жинай. Дагы кыздар дейт Элдар, туура. Адамдар окуйт дейт. Анда эмесе менин вариантымды, мен эң жөнөкөй кылдым силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Кыздар, балдар китеп окуп жатышат, туура. Демек, бул сүйлөмдө бир өңчөй ээбиз кыздар, балдар. Жакшы, Алия. Көчөт отургузушту. Үчүнчү. Мисалы үчүн, аңгемелеп жатышат. Кимдер аңгемелеп жатышат? Асан, Азамат дейт, э? Же болбосо дагы кимдер аңгемелешет? Жигиттер дейт Нурсултан. Дагы сүйлөшөт, э? Балдар дейт. Биздин ээбиздин бардык кайсы санда болуп атат, балдар? Кайсы санда болот? Единственное или множественном числе у нас однокоренные подлежащие? В каком числе, ребята? Көптүк санда, Адинай, Азаматсын. Жана 4-чү множественный дейт, э? Көчөт отургузушту. Ким айтат? Көчөт отургузушту. Кана, балдар? Кимдер көчөт отургузушат? Балдар, мугалимдер, туура, дагы. Ата-энебиз отургузат, дагы. Чоң ата менен чоң Азаматсың, Алия. Жакшы жооп болуп атат. Алан кошуласың, э? Мен дедим, туура, Нурсултан. Чоң атам, апам жана бөбөктөрүм көчөт отургузушту. Жакшы. Жана акыркысын мен мындай эле бүтүрүп коеюн. Даяна, Бакыт, Санжар жана Наргиза тапшырманы аткарып келишти. Мынакей көрдүңөр, мен жашыл менен белгилеп койгон ээнин баардыгы бул бир өңчөй ээ болот экен. Демек, суроосу кандай экен, балдар? Бир эле баяндоочу менен байланышып, бирдей суроого жооп берген ээлерди биз бир өңчөй деп айтат экенбиз. Анда эмесе жаңы сөздөр менен таанышабыз, балдар. Канчалык көтөрүлсөң, ошончолук. Чем выше поднимается, тем биик деген сайын все выше и выше.
Кеч күз, поздняя осень. Дары чөптөр, лекарственные травы. Корук, заповедник. Жергиликтүү, местный. Киіз төшөк, войлочное одеяло. Тиричилик, быт. Көргөзмө, выставка. Тушоо кесүү, обрезание пут. Ырым, обряд. Жаңы конуш. Это новоселье или новостройка, да, у нас обычно жаңы конуш. Так, эми бүгүнкү темабыз Кыргызстан жөнүндө болмокчу. Бул текстти мен силердин китебиңерди алдым. 17 бетти ачкыла. Мына ушул жерде, эгер бияктан көрүнбөсө, китептен окуйсуңар дагы. Бир өңчөй ээлерди табабыз. Мен таап койдум ошолорду. Күн коюп, суроолору кандай берилерин угабыз, балдар. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз тоолору бийик жана токойлуу. Анын аркайган аскалары, бийик чокулары асман тирейт. Бул жерде бир өңчөй ээ бар. Аскалары, чокулары эмне кылат? Тирейт. Тирейт эмне? Аскалары, чокулары. Демек, ээ жана баяндошту биз таап алдык, балдар. Тоону көздөй канчалык көтөрүлсөң, ошончолук салкын тартып турат. Бийиктеген сайын өсүмдүктөр дүйнөсү да алмашып, өзгөрө баштайт. Тоолордун тескей тарабы адатта токойлуу болот. Кыргызстандын түндүк тарабындагы тоолорго карагай, арча, жаңгак, алча өсөт. Бул сөйлөмүбүздө эмнелер өсөт? Бир өңчөй эбиз карагай, арча, жаңгак, алма. Карагай, арча, жаңгак, алча эмне кылат? Өсөт, балдар. Ал эми түштүк тарабындагы тоолордо карагай, арча, жаңгак, алча, өрүк дарактары өсөт дейт. Тоолордун шаркырап аккан суулардын жээктеринде кайың, тал, четин, долоно өңдүү кооз жыгачтарды арбын. Бул сүйлөмдө бир өңчөй эбиз бир суроого жооп берген. Кайың, тал, четин, долоно. Тоолордун күнгөй бетинде көбүнчө бөрү карагат, коктуларында чычырканак, алтыгана, чие, ыргай, шилби, моюн, ит бурун, чекенди сыяктуу бадал өсүмдүктөрү болот. Тоо этектериндеги түздүктөрүндө коюн, томук, кара бурак, кекире, шыбак сыяктуу көп жылдык өсүмдүктөр жолугат. Кыргызстандын тоолуу талаалары жаз айларынан баштап кеч күзгө чейин жашыл тартып турат. Тоолордо миң тамыр, эрмен, аркар от, ат кулак, аю от, кийик от, бозун ач, андыз, кымыздык, ышкын өңдүү дары чөптөр эң эле көп. Карагылачы, балдар, ушул текстте биздин Кыргызстандын тоолуу өлкө болгондуктан эмне деген бизге пайдалуу, биз биле элек жана биз билген өсүмдүктөр өсөт экен. Силер ушуга чейин ушул өсүмдүктөрдү уксаңар керек, ата-энеңерден уккансыңар. Дагы мынакей бышыктап жатабыз, Демек, бул тексттен биз бир өңчөй ээлерди таап койдук. Эми, балдар, 24-көнүгү бул силерге үйгө тапшырма болот. Өзүңөрдүн дептериңерге жазып койгула, макулбу? Көп чекиттин ордуна мен мисалы өзүмдүн бир өңчөй ээлеримди жазып койдум, а силердин вариантыңар дагы мен көрөйүн, угуп албай, бирок көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Почтадан жиберсеңер болот. Биринчи, Асан Володя, Света, Мерим 9-класстын окуучулары. Жылкынын этинде жогорку сапаттагы белоктор, майлар жана витаминдер бар. Кытай, Япония, Индия, Иран, Малайзия, Азия материгинин өлкөлөрү. Демек, бир өңчөй ээде силер биз жанагы Асан, Володя, Света гана эмес, бир өңчөй ээге демек жер суу аттары да кириши мүмкүн экен. Демек, ким эмне деген суроого жооп бере турган суроонун бардыгы бул бир өңчөй ээ болот экен, балдар. Байыркы гректер, перстер, римдиктер жылкы этин тамак катары пайдаланышкан.
Бишкектин көчөлөрү, проспекттери, бульварлары кенен жана түп-түз. Атам, апам жана эжем эс алуу үчүн ысык көлгө келишти. Аю, жолборс, карышкырлар, жырткыч чайбандар. Лариса, Бекиш, Шаркан сүйлөшүп, институттан сыртка чыгып келе жатышат. Сен мен экөөбүз поезд менен келбедикпи? Бул көнү боюнча суроо барбы балдар силерде? На русском задание вам дать? Или объяснять на русском, ребята? Суроо жок, балдар? Объяснить? Так, Алия, в этом задании мы должны найти однородные подлежащие. Например, в первом предложении я красным выделила, да, имена, которые отвечают на вопрос «кем и мне». Подлежащие обычно отвечают на вопрос «кто что». И они в этом предложении у нас сколько однородных подлежащих, смотри, 4, да? Вот эти, как и в русском языке, мы говорим однородные подлежащие или бирөңчөй Получается, Асан, Володя, Света, Мерин – это однородные подлежащие. Понятно, да? Угу. Дальше. Угу. Ага. Укула, майсен, чумбуля. Я дальше продолжаю свой текст про Кыргызстан, ребята. Значит, вот я хочу еще вам объяснить про Кыргызстан. Не только у нас есть там растения, лекарственные природы, но у нас есть еще природа красивая, да? Кыргызстан экологиялык жана этнографиялык туризм сүйүүчүлөрү үчүн дүйнөнүн эң кызыктуу өлкөлөрүнүн бири болот экен. Туристтер Кыргызстандын көп сандаган коруктарына жана жаратылыш парктарына барышса болот. Алар кыргыз элинин үрп-адаттары менен тааныша алат. Так, Алия, я хочу здесь сказать, что у нас в Кыргызстане экология очень хорошая, этнография, и у нас к нам приезжает много туристов. Ну, в этом году, конечно, туристов не было, поэтому мы какой народ? Какой народ? Гостеприимный, да, гостеприимный, и мы показываем им свои заповедники, свои парки, и поэтому они к нам приезжают. Да, хорошо. Туристтик фирмалар жана жергиликтүү эл кыргыз салттарын, улуттук оюндарды, элдик кол өнөрчүлүктүн үлгүлөрүн даңазалап көрсөтүшөт. И мы стараемся с туристам показать свои достопримечательства, да? Какие у нас есть игры, какие у нас есть рукоделия, какие у нас есть места. Можно сказать, у нас есть еще такие места, где выходит теплая вода, ключевые воды, да, например, булак такой. Еще какие места есть? Булак су, да, жылуу су, ысык су, можно сказать, да? Угу. А вы где были? Вообще, вы бывали в таких местах? Да, теплые источники. Так, какие теплые источники знаете, ребята? Например, у нас в Петрограде есть что? Что у нас есть там? Да, какие, например? Там есть у нас что в Петрограде? Есть там курорт, да? Курорт приезжает. И называется самое красивое место, это Кокжайык, да? Кокжайык. Были там, ребята? Надо обязательно побывать там. Нет еще, да, Юска? Дальше. Туристам мы показываем свои национальные что? Блюда, как бешбармак, можно плов, свои напитки. Какие у нас напитки есть? Кандай сусумдуктар бар, ребята? Да? Шорпо дейт дагы. Сусум, кымыз, да, кымыз ичет да, бэйнин сүтүнөн жасалган. Самал дейт. Жакшы, мына ушунун баарына бизге ичүүгө келишет экен. Бешбармак дейт, чалап дейт, шорпо, жакшы. Ошондой эле улуттук оюндар. И у нас есть какие национальные игры, да? Игры. Да, все, ребята, дальше. Какие у нас игры есть национальные? Кто скажет? Чүкө дейт дагы.
Кыз кулмай дейт. Национальный еще. Көчмөн оюндар, улак тартыш, элдар азаматсың. Жакшы. Жашылмак дейт. Көчмөн оюндар ойнолот, балдар. Демек, туристтер үчүн улуттук да көк бөрү ат оюндары, улак тартыш, кыз кулмай, тыйын эңмей ойнолот. Манашчылар, төкмө акындар жана ырчылар фольклордук шоу өткөрүп турушат экен. Например, үйлөнүү салттарын, жаңы конушка колукту коштоп жеткирүүнү, тушоо кесүү ырымдарын көрсөтүшөт. Значит, они нам, туристам показывают, какие у нас национальные есть тои, да, например, тушоо кесүү, да, как они вот, еще какие вот, тушоо кесүү, можно сказать, бешик той, правильно, айнуска. И еще они нам показывают свои рукоделия, да, туристам мы продаем еще что? Сувениры свои, да, красивые. Улуттук кол өнөрчүлүк менен таанышышат. Алар үчүн сувенирлер, кийиз төшөктөр, килемдер жана кыргыз тиричилигинин башка элементтери сунуш кылынат. Көргөзмөдөгү сувенирлер сатылат. Жакшы. Көчмөндөр оюнуна ким барды эле, балдар? Көчмөндөр оюну. Бардыңар беле? Барган эмессиңер, Бирок барыш керек. Барса аябай кооз болгон. Жок, барган эмеспиз дейт. Мына ошол жерде биздин кыргыз элинин улуттук оюндары, ушундай көргөзмөлөр, салт санааларды абдан көп көрсөтүшкөн экен. Мынакей үйлөнүү салттары, жаңы конушка колукту коштоп жеткирүүнү, тушоо кесүү ырымы дейт. Хорошо. Азыр эми техника бар, өнүккөн, интернеттен, ютубтан таап көрүп койсоңор болот. Хорошо, обязательно напишу я почту, ребята. Так, и бүгүнкү сабакты бышыктайбыз, балдар. Кыргызстандын, силер туура же ката деп жазасыңар, макулбу? Кыргызстандын экологиялык жана этнографиялык туризмдин өлкөсү Кыргызстан. Ошого кошуласызар же кошулбайсызарбы? Туура дейт Мырзасейит. Туристтер коруктарга жана жаратылыш парктарына барышат. Дагы туура, Айнуска. Туристтик фирмалар жергиликтүү элди даңазалап көрсөтүшөт. Алия. Туура. Туристтер үчүн эреңиш гана ойнолот. Туура, Нурсултан. Андан башка дагы оюндар ойнолот. Туура дейт. Туура эмес, эреңиш гана ойнолбойт. Мырзасейит ката дейт. Фольклордук шоу жасай алышпайт дейт. Туура эмес, ката дейт. Туристтерге улуттук кол өнөрчүлүк кызыксыз дейт. Кызыксызбы? Кызыктуу да, демек бул ката, Жана көргөзмөдөгү сувенирлер сатылат. Сатылат да, балдар, сатылат. Анда эмесе, силердин бүгүнкү жооңарга карап, мен бүгүнкү теманы силер толук түшүндүңөр деп ойлойм. Алия, ты поняла сегодняшний урок? Алия? Рахмат, түшүнүптүрсүң, Так, грамматикалык тема түшүнүктүүбү, балдар? Бир өңчөй деген эмне экен? Хорошо. Жакшы. Бир үйгө тапшырма, балдар. Я класстан тапшырма берем. Тесттик тапшырма. Андан тышкары 25-чи көнүгү 19-чу бет. Бишкек деген текст бар. Окуп чыгып, бир өңчөй ээлүү сүйлөмдөрдү гана көчүрүп жазасызар. Не надо полностью текст переписывать. Просто вы должны там переписать те предложения, где, что есть у нас сегодняшняя тема, да? Значит, однородные только подлежащие. Обязательно я почту передам сейчас Мырзасеиту. Хорошо? И в Я-классе я отправляла в 16:00 время. Мырзасеит, я тебе хочу отправить почту, а ты отправишь другим. Хорошо. Я и классным руководителям отправлю.
Анда эмесе суроо жок болсо, жакшы калгыла, Нурсултан, жакшы кал. Я время укажу. Ребята, вам там показывают, я в классе российское время почему-то. Мурзасеит уже отправил вам группу, мою почту уже, да? Джамиль, жакшы кал. Суроо жок, э, балдар? Суроо жокпу? Пока. Жакшы. Жакшы калгыла.